Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 28 март 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Ошский районунда жайгашкан Амирстрой курулуш компаниясы курган, бүткөрүлгөн, адамдар кадимкидей жашап аткан жаңы новостройка домдун 10-кабатында жайгашкан сатылуучу 4 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Сону ремонт болгон, келип эле Кудай буйрса жашай бере турган даяр квартиралардын бири. Отоплениясы центральный, суу, свет, газ бардыгы киргизилген. Келесиздер, жашайсыздар. Тех паспорту туугандар. Кудай буйрса жакынкы күндөрдө берилет экен. Вариант абмен жолдорун сурапмын. Ээсине чалып өзүңүздөр айтып, предлагать этип көрөсүздөр. Бирок срочно сатыш керек экен туугандар. Жакшы негизинен. Караңыздар. Сонун баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Туугандар, жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип дагы да бир сатылуучу 4 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат берем. Мен турган жер туугандар Ошский район, Амирстрой курулуш компаниясы курган мына ушундай сонун домдун алдында турам. Караңыздар, аппапахай болуп сонун болуп бүткөрүлгөн. Бул жерге кантип келем деп турам болсоңуздар, детский областной больницаны билесиздер. Ошто бир эле жерде жайгашкан. Ошонун эле каптал тарабында Амирстройдун домун көрө аласыздар. Охрана вратасы бар, кирип келе бересиздер. Бул ошондо предпоследний блок туугандар. Сатылуучу жанагы 4 бөлмөлүү квартирабыз мынау эмес, акыркы подъездде 10-кабатта. Туугандар, 10-кабатка чыгасыздар. Мына квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. 4 бөлмөлүү квартира, аянты 122 квадрат метр. Тех паспорту жакынкы күндөрдө берилет. Отоплениясы центральный, газ бар. Квартирада эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат экен Кудай буйрса. Мына мисалы туугандар, бул биринчи бөлмөсү. Конок бөлмө деп коебу, же спальни. Мына жакта ТВ зонасы. Кыскасы өтө сонун. Мына макташтын кереги жок. Келип эле жашай турган квартиралардын бири экен. Мына туугандар, бул болсо дагы бир бөлмөсү, экинчи бөлмө. Эми туугандар, бөлмөлөрүн өзүңүздөр кийин каалагандай кылып бөлүштүрүп аласыздар. Мен эми кыска нуска кылып көргөзө берейин. Бул дагы бир үчүнчү бөлмөсү. Караңыздар, өтө сонун. Планировкасы полусквозной. Так, бул жагы болсо зал плюс кухня. Анан бул жерден детский областной больница деле көрүнүп турат. Байкап атасыздарбы? Жакшы да, детский областной больницага пешком эле барып кирип турасыздар, эгер керек болгон болсо. Так, бул жактан чыгабыз. Ушундай кеңири экен коридорлору. Бул жагы болсо, барыңыздар эле билген, дагы бир кладовка. Бир комната кылып койсоңуздар болот. Детский же дагы бир гардеробный дегендейчи. Ал жагын эми чөнтөгүңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Так, мына туугандар, кладовка. Бул жагы отдельно душ. Мына туугандар, вытчикалар иштеп атат, көрүп атасыздар. Так, бул жагы ажаткан раковина деле орнотулуптур. Так, 10-кабат 4 бөлмөлүү квартира, аянты 122 квадрат метр. Тех паспорту жакынкы күндөрдө берилет. Туугандар, лайктан басып дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу 4 бөлмөлүү квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот, кирип көрүп коюшсун. Өтө сонундай, жакшы дизайнда сонун ремонт болгону көрүнүп эле турат. Келип эле Кудай буйрса жашай бересиздер. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги деле жок экен. Эми Ошский районду билесиздер, шаардын жакшы райондорунун бири. Менимче центр эле, сеттегенде ХБКга, Зайнап, Келечек базар тарапка, бардык тарапка жакын. Так, туугандар, бул да көргөзүп бердим бардыгын. Бул жагында кладовка. Эми 4 бөлмөлүү квартиранын аянты 122 квадрат метр. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $117,000 бааланды. Анан кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзү менен сүйлөшөсүздөр туугандар.